Туркияда катуу жамгырдан улам суу ташкындады. COVID-19 илдетине каршы адамдарды мажбурлоо менен эмдөө туурабы? Кыргызстанга дагы канча мамлекеттин жарандары визасыз кире алат? Вакцина алгандан кийин каза болгон бейтаптан улам комиссия түзүлдү. Президент эмдөөдөн өтүп элди жалган маалыматка ишенбөөгө чакырды. Кыргызстан дагы 9 мамлекетке 60 күндүк визасыз режимге уруксат берди. Президент Садыр Жапаров тийиштүү мыйзамга 22-июлда кол койду. Алар Албания, Болгария, Вьетнам, Израиль, Кипр, Түндүк Македония, Румыния, Таиланд жана Мексика. Эске салсак, 2012-жылы АКШ, Германия, Франция, Жапония сыяктуу дүйнөнүн өнүккөн 44 өлкөсүнүн жарандарына Кыргызстанга визасыз келүүгө уруксат берген мыйзам кабыл алынган. Бул мамлекеттердин жарандары виза албастан Кыргызстандын аймагында 60 күн жүрө алышат. Кыргызстанда коронавирустун жайылышы басаңдай элек. Бир апта ичинде вирус 80ден ашык кишинин өмүрүн алды. Өлкөдө вируска каршы эмдөө мажбурлоо жолу менен жүргүзүлүп жатат деп нааразычылык чыкты. Кыргызстандын Акыйкатчы институту 18-июлда билдирүү таратып, мажбурлоо менен эмдөө туура эмес экендигин жарыялады. Өкмөт коронавируска каршы республикалык штаб жана саламаттыкты сактоо министрлиги жарандардын нааразычылыгы тууралуу комментарий бере элек. 22-июль кечинде Бишкек Нарын Торугарт автожолунун Нур айылындагы бөлүгүндө Honda Stepwagon жана Mitsubishi Pajero үлгүсүндөгү машиналар кагышып, 6 киши мүрт кетти. Чүй облустук милициясы төртөө кырсык болгон жерден үзүлгөнүн, экөө 23-июлда эртең менен аймактык ооруканада жан бергенин билдирди. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги жаракат алган дагы 3 кишинин абалы оор экендигин кабарлады. Расмий маалыматка ылайык, 2021-жылдын алгачкы 5 айында Кыргызстанда 2768 жол кырсыгы катталып, 233 киши каза болду. 4000ден ашык адам жаракат алды. Бул сандар былтыркы жылдын 5 айына салыштырмалуу дээрлик 50% көп. Той топурларды мааракелерди тартипке келтирүү жөнүндөгү мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин 22-июлдагы жыйынында биринчи окуудан өттү. Документтин автору депутат Улукбек Ормонов. Мыйзам долбооруна ылайык, үй-бүлө салтанаттарына жана ырым-жырымдарга чакырылгандардын саны 100дөн ашпашы керек. Үлпөт тойго 200гө чейин адам катышып, бир күндүн ичинде аяктоого тийиш. Нике салтанатына 3төн көп эмес жеңил автоунаа колдонулушу шарт. Маркумду акыркы сапарга узатууда бодомал союлбайт. Бирок жаназага катышчу адамдардын саны чектелбейт. Өлгөндөн кийин ага аза күтүүгө 100дөн ашпаган адам чакырылып, бодомал союга тыюу салынат. Үлпөт той, маареке салтанаттар, сөөктү көмүү, ырым-жырымдары дем алыш күндөрү саат 8:00дөн 23:00гө чейин, иш күндөрү 18:00дөн 22:00гө чейин өтөт. Ошондой эле зыяратчыларды узатуу жана тосууда конок чакырган чоң иш-чараларды уюштурууга катуу тыюу салынат. Жогорудагы эрежелерди бузган жеке тараптар 17500, юридикалык жактар 55000 сом айыпка жыгылат. Туркиянын түндүк-чыгыш бөлүгүндөгү Ризе жана Артвин провинцияларында нөшөрлөгөн жамгырдан улам суу ташкыны пайда болду. Бул тууралуу республиканын өзгөчө Кырдаалдар башкармалыгы маалымдады. Бүгүн катуу жааган жамгырдын натыйжасында Артвин провинциясынын Архави аймагында суу ташкыны болду. Архави дарыясы жээктен ашып, райондук борборду жана айылдык жолдорду суу каптады. Ошондой эле Кырдаал Риза провинциясынын Фындыкли районунда да болду деп айтылат ведомствонун маалыматында. Аталган аймактарда издөө-куткаруу иштери жүрүп жатат. Ал жерге Туркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу барды. Анын айтымында азыр курман болгондор жөнүндө маалымат жок. 2 адам жаракат алган. Вакцина алгандан кийин каза болгон бейтаптан улам комиссия түзүлдү. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев 23-июлда брифингде билдирди. Соттук медициналык экспертиза дайындалды. Анын жыйынтыгы менен бейтап эмнеден каза болгондугу аныкталат. Бишкектеги травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунда 21-июлда 46 жаштагы бейтап ажал тапкан. Маркум аялдын жакындары ал 19-июлда Спутник В вакцинасын алгандан кийин кечинде абалы начарлап кетип ооруканага түшкөнүн, ал жакта 2 күндөн кийин көз жумгандыгын айтып чыгышкан. Дарыгерлер тиешелүү экспертизанын жыйынтыгын күтүү керектигин билдирип, алдын ала божомол чыгарбай турууга чакырышкан.
Өлкө башчы Садыр Жапаров COVID-19 илдетине каршы вакцина алды. Ал бүгүн Бишкек парк соода борборунда Кытайдын Sinopharm препараты менен журналисттердин көзүнчө эмдөөдөн өттү. Айтурган Абдыразакова, Медиа 24.